Саламатсыздарбы айымдар. Бүгүн биз Magic Айым подкастын баштайбыз. Анда бизде конокто психолог, интимдик тренери Асель Шербекова. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Бүгүнкү биздин темабыз диастаз болмокчу. Эмне үчүн аялдарда диастаз болот, жана бул диастаздын алдын алууга болобу деген сыяктуу темаларда сиз менен бүгүн маектешебиз. Эгер сиздерде да кандайдыр бир идеяларыңыз же кызыктырган темаларыңыз болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Асель айым, биринчи эле бул түшүнүктүү кененин айтып кетсеңиз, диастаз деген эмне? Диастаз деген негизи бул эмне экени жөнүндө. Балким көп айымдар диастаз боюнча балким маалыматы жок, же болбосо ага маани беришпейт, билишпейт. Кечээ эле бизге бир айым келди. Асель эже, менин киндигимдин алдында ушундай тоголок нерсе киндигимде турат. Мен ылдыйкы ичим оор көтөргөндө, кыймылдаганда оорутат дейт. Демек, ал кыз эмне үчүн оорутатканын, ал эмне экенине демек ал уккан эмес, же болбосо маалыматы жок. Ушундай сыяктуу айымдар өтө көп. Бул жатындын ылдый түшүүсүнө себеп болгон эң негизги оорулардын бири бул диастаз деп айтсак болот. Диастаз 80% айымдарда биринчи стадиясы кездешет. Диастаз деген бул эмне? Диастаз биздин ички тик булчуңдардын. Бизде булчуңдар, кармап турчу булчуңдарыбыз бар, баардык органдарда бири-бирине байланышкан. Мисалы, таз булчуңдар менен биздин кабырга, таз сөөктөр менен кабырга сөөктөр аркылуу мындай байланышкан булчуңдар бар. Ошол эле кезде биздин арткы омуртка менен ичибизде айлангандагы булчуңдар бар. Бул булчуңдардын баардыгын кошуп турган ортодо тик ак сызык жана эки жакта тик булчуңдар бар орношкон. Бул тик булчуңдарды биз кантип билсек болот? Сыртынан караганда, мисалы, көп машыккан эркектерди карай турган болсок, пресстери чыгып калат. Пресс чыгарууда ичинде төрпүчтүк жана ошол эле кезде сызылган булчуңдар, сызылган сызыктар пайда болот. Бул биздин тарамыштар аркылуу бири-бирине мындай бекип турат. Так ошол түз эки капталдагы булчуң бул айымдар 80% айымдарда боюнда бар кезде экөөсү эки жакка ажырап кетет. Боюнда бар айымдардын 80%-ында диастаз кездешет. Бул диастаз эки жака ичтин булчуңдун ортосунан бөлүнүп калуусу. Бул диастаз бар айымдарда көбүнчө жатын ылдый болушу мүмкүн. Себеби биздин ички органды мындай кармап турган булчуңдарыбыз эки жака ажырап кеткенде үстүнкү органдардын ылдый түшүүсүнө дагы болсо себеп болот. Ошондуктан бизде эмне үчүн биз фитнести кошуп беребиз? Себеби ошол диастазга да пайдалуу болуш үчүн, башка булчуңдарга да пайдалуу болуп, комплекстүү түрдө баардык булчуңдар менен иштөө. Түшүнүктүү Асель айым. Мисалы, диастаз болгондугун билбей жүрө бергендер болушу мүмкүн да. Ошол диастаз болгонун кандай билсе болот? Диастаз болгонун биз кантип билебиз? Диастазды текшерүү үчүн өтө жеңил көйнөгү бар. Өзүңүздөрдү эркин бош алып, бутуңуздарды бүгүп жерге чалкалап жатабыз. Акырын бош өзүбүздү эркин сезишибиз керек. Бош абалда жатып, бутуңузду бүгүп жаткан абалда башыбызды көтөрүп ичибизди карайбыз. Ичибизди караган кезде алдыңкы ичке өйдө ичибизди караган жатып алып кыздар, ичибизди караган монтип башыбызды көтөрүп, киндиктин тушуна колубузду монтип салып көрөбүз. Киндиктин тушуна колду салып көргөн кезде, эгерде колуңуздар кирип аткан болсо, булчуң ажырап калган болсо, эгерде бир эли кирип аткан болсо, демек ал биринчи стадия. Ал эми 1-2 эли кирип аткан болсо, биринчи стадия. Ал эми 5 сантиметрге чейин бар болсо, анда экинчи стадия. Ал эми 3-үнчү стадияда 10 сантиметрден дагы алыстап кетет кээ бир кыздарда. Ал ушул 3-үнчү стадия. Диастаздын белгилерин түшүнүп алдык, кандай кылса болот. Эми мунун дарылоо жолу барбы? Эмне кылыш керек? Диастазды дарылоо жолу, эгерде бул диастаз өчүп кете турган болсо, анда 3-үнчү стадиядан кийин айымдар оор көтөрсө, эгерде боюнда болуп төрөй турган болсо, же болбосо нагрузка ичке боло турган болсо, анда киндик чыгып кетүүсү мүмкүн. Ал киндиктин грыжасы пайда болот. Киндик сыртка өйдө көтөрүлүп чыгып калат сыртка.
Ал көтөрүп калгандан кийин аны эч качан аны киргизүүгө мүмкүн эмес. Аны бир гана хирургиялык жол менен гана киргизүүгө болот. Ал эми 3-стадияга чейин сыртка чыгып кетпесе, кандай болсо дагы 3-4 стадиядагы диастазды бир гана фитнес менен кетирүүгө толук болот, толук мүмкүн. Жакшы кеңештериңизди айтып өттүңүз. Бирок эмне үчүн диастаз болуп көбүнчө аялдар ушул төрөттөн кийин диастаз болушат? Себеби эмнеде? Эмне үчүн диастаз болот десек, бизде азыркы учурда көбүнчө айымдарда микроэлементтердин жетишсиздиги, бул синфизиттин болуусу, бул деген булчуңдардын ажырап кетүүсү, бул балким организмге белоктун сиңбегени, балким коллагендин сиңбегени. Коллаген, белок бул эң биздин организмге керектүү элементтер, булчуңдардын сапаттуулугуна жооп берген микроэлементтер болуп эсептелет. Бул белок эгер жакшы сиңбесе, коллаген жетишсиз болсо, анда бизде эң биринчи ошол булчуңдардын боштугу жана ушундай сыяктуу ажырап кетүүсү, иммунитеттин алсыздыгынан пайда болгон оору болуп эсептелет. Мисалы, эгерде толук Е витамин жетиштүү болсо, Е витамин дагы булчуңдарга эң жооп берген негизги микроэлемент болуп эсептелет. Өттүн иштөөсү жакшы болсо, ашказандын кычкылдуулугу нормада болсо, баары жакшы болсо, анда эч качан адам диастаз болсо дагы, бир аз ажыраса дагы, кийин кайра өзү нормага келип калат. Биз аны ошон үчүн айымдар төрөгөндөн кийин, төрөгөнгө чейин өздөрү менен кандайдыр бир алек болуу, өздөрүнүн иммунитети менен калыбына келтирүү. Майга дагы сөзсүз маани берүү. Май дагы биздин эң негизги элемент болуп эсептелет булчуңдар. Диастаз болбой туруп ошонун алдын алууга болобу? Диастаз болуп алдын ала сиздер боюңуздарга боюнда болгонго чейин төрөткө даярдануу. Бул эң негизги алдын алуу болуп эсептелет. Микроэлемент өзү жетишсиз болсо, организм сиңирүүсү начар болсо, көбүнчө иммунитет алсыз кыздарда пайда болот да. Ал диастаздан дагы оор, бул симфизит дагы диастазы бар кыздарда симфизит дагы болот, даже сөөктөр да ажырап кетип атат. Азыркы учурда бизге симфизит болуп келген кыздар дагы өтө көп мындай сөөктөрдүн ажырап кетүүсү. Негизи диастаздын коркунучтары кандай? Диастаз жүрө берсем. Диастаздын коркунучтары ошол, эгерде диастаз сизде болуп туруп, анан ичиңизде ажырап калган болсо дагы, эгерде маани бербей жүрө бере турган болсоңуз, андан кийинки ошол гыржа оорусуна алып келет дагы, киндиктин алынып салынуусуна. Киндиги жок кыздар дагы азыркы учурда көбөйүүдө. Себеби диастаз болгондо дагы оор көтөрүшөт, анан дагы диастазды алдын албай туруп дагы боюнда болуп төрөйт. Ошол учурларда төрөгөндөн кийин киндиктин чыгып кетүүсү, андан кийин киндикти алып салууга туура келет да. Бул эми өтө мындай, мен ойлойм, өтө коркунучтуу. Себеби киндик дагы биздин кандайдыр бир органыбыз. Назига айым борборунда сиздер интим гимнастика жана фитнес аркылуу диастазга каршы көйгөйлөр жасайсыздар, э? Биз интим гимнастика жана фитнес жасоо менен аны 100% кетирүүгө болот. Дагы бир айта кетчү нерсе бар. Көбүнчө кыздар ошол диастазы бар болуп туруп, диастазга мындай зыяны тийген көнүгүүлөрдү көп жасашат да. Анын кандай көнүгүүлөр жасаганга болот, кандай көнүгүүлөр жасаганга болбойт. Аны дагы сөзсүз билүү керек. Ошол диастазга кандай көнүгүүлөр жасалаарын билбей, өз алдынча машыгуулар менен дагы диастазды тескерисинче күчөтүп, стадиясын көбөйтүп, чоңойто алышы мүмкүн айымдар. Ошон үчүн сөзсүз текшертип, андан кийин ал менен бир аз иштеп алуу керек. Диастазды демек ютубтан көрүп эле өзүнчө машыгууга болбойт, э? Диастаз үчүн. Диастазды жок, диастазга мисалы диастаз жөнүндө маалыматы жок эле фитнес жасашып атпайбы? Ал учурда дагы ичке нагрузка болуп, ал ошо диастаз чоңоюусу мүмкүн, же болбосо андан кийинки этаптагы гыржанын пайда болушуна себеп болушу мүмкүн. Анан дагы көп айымдар, ичи чыгып калган айымдар бар да. Ичи чыгып бошоп калган айымдар дагы көпчүлүгү билишпейт ушу диастаз экенин. Көпчүлүк ичи чыгып калган айымдар дагы ичимди кетирем деген аракет менен фитнестерге барышат, оор нагрузкаларды кылышат дагы. Ичине наоборот тескерисинче диастазы күчөп, тескерисинче киндиктери чыгып кетиши мүмкүн. Ошондо да абайлоо керек. Ошон үчүн биринчи айымдарды эркектерге салыштырууга таптакыр болбойт. Көбүнчө эркек тренерлер айымдарды, төрөгөн айымдардын диастаз же болбосо жатындын ылдыйлаганына маани бербей эле секиртип, чуркатып, аларга деген оор нагрузкаларды жасатышат арыктоо максатында. Бирок анын баардыгы туура эмес. Биз биринчи
диастаз жана төрөгөн айым катары назик жандуу эркек менен биздин өзгөчөлүгүбүз бар айым катарында бизге жеңил техникалар жана чойлуу растяжка разминка менен кетирүүгө болот жана сөзсүз алдыңкы жыныс булчуңдарга дагы көңүл буруу керек. Демек аял киши өзүнүн табиятына жараша машык турусу керек. Табиятыбызга жараша биздин өзгөчөлүгүбүз бар. Анан бул жерде фитнес тренердин дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар. Келген клиенттерине сиздин диастазыңыз бар, машыгууга болбойт деген сыяктуу айтыш керек. Ал эми диастаз болуп жүргөн адамда менде диастаз барбы жокпу өзүн бир текшерип алып анан келиш керек экен. Демек эки жактан тең жоопкерчилик болот. Түшүнүктүү. Бул маегибиз ушуну менен пайдалуу болду деп ойлойм сиздерге. Кийинки чыгарыштардан көрүшкөнчө сак саламаттаңыздар. Сизге да келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат.